Бишкек Ош-Унаа жолунда жол кырсыгынын кесепетинен жоголгон экинчи адам Чычкан суусунан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлады. 2018-жылдын 26-июнь күнү саат 3:04 чамасында Жалал Абад облусунун Токтогул районунда алдын ала маалыматтар боюнча Бишкек Ош-Унаа жолунун 4-тилкесинде Honda Step үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып Чычкандын суусуна түшүп кеткен. Унаанын ичинде 8 адам болгон. Алардын ичинен 6 адам жабыркап Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Ооруканага жеткирилген жабырлануучулардын аты жөнү такталды. Жеринен издөө иштерин жүргүзүү үчүн саат 6:35 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токтогул райондук номер 97 өрт куткаруу бөлүмүнүн 7 куткаруучусу, Ички иштер министрлигинин 10 кызматкери тартылып, унааны суудан чыгарганда бир адамдын жансыз денеси унаанын ичинен табылган. Ал эми экинчи адамдын жансыз денеси саат 12 чамасында суудан табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.